Муфтий Гүленчилер тобунун мүчөсү. Бакай коомунун жетекчиси Токтобой Назаралиев муфтий Замир Акиевдин адеп башаты менен байланышы бар экенин, муфтийдин гүленизмди колдой турганын айтты. Бакай коомунун жетекчиси Токтобой Назаралиев укук коргоочу Анварбек Төлөмүшев жана Бакай коомунун мүчөсү Токтогул Султанов муфтиятка жана муфтий Замир Акиевке байланыштуу пресс-конференция уюштурду. Алардын айтымында июнда болгон муфтийлик шайлоодо УКМК Замир Акиевдин муфтий болуп шайлануусун шарт түзүү максатында муфтийликке талапкер Султан Гапуровду кармап кеткен. Анварбек Төлөмүшев курултайга делегат болгонуна карабай өзүн дагы УКМКны кармап кетип курултайга катыштырбай койгонун айтты. Пресс-конференцияны уюштургандар муфтийликке шайлоонун УКМКнын кийлигүүчүсү жок кайрадан өткөрүлүшүн талап кылышты. Муфтий Замир Акиевдин адеп башаты менен байланышы бар экенин, муфтий Гүлен тобунун мүчөсү экенин айтышты. Асылбек Жээнбековдун камактагы мөөнөтү узарды. Бишкек шаардык соту 11 августта Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековго карата баш коргоо чөйрөсүн өзгөртпөй, биринчи инстанциядагы соттун чечимин күчүнө калтырды. Соттун басма сөз кызматы кабарлагандай, ал 30-сентябрга чейин УКМКнын тергөө абагында камалат. Кум төрүшү боюнча Асылбек Жээнбеков менен катар Жогорку Кеңештин экс депутаттары Исхак Бирматов, Талантбек Узакбаев, Өмүрбек Бабанов, учурдагы депутаттар Төрөбай Зулпукаров, мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев дагы камакка алынган. УКМК кумтөргө байланыштуу 4 кылмыш ишин иликтөөдө. Рафаэль Физиев Хабибдин ордун ээлейт. UFC уюмунун жеңил салмак боюнча мушкери кыргызстандык Рафаэль Физиевдин акыркы жеңиши мекенибиздин атын дүйнөгө дагы бир жолу угузду. Жеңиштердин саны өскөн сайын Рафаэлдин өзүнө болгон ишеними артып жаткандай. Ал UFC'нин экс-чемпиону, орусиялык белгилүү мушкер Хабиб Нурмагомедовдун мушташуу стилин сынга алды. Физиев мен эч качан Хабибдин көрманы болгон эмесмин. Себеби мушташуу стилдерибиз таптакыр башкача. Мен муштум менен, ал болсо балбан. Хабиб көрөштө өтө күчтүү. Анын күрөшү менен каалаган адамды жеңсе болот. Бирок мага мындай стил жакпайт деди. Чын эле кыргызстандык Рафаэль Физиевдин мушташуу стили көпчүлүктүн купулуна толууда. Анын Матрица фильмдегидей соккудан качуусу өзгөчө кооз. Рафаэлдин мелдештерин ар дайым Кыргызстандын туусу менен чыгуусу да кыргыз элинин алкышын алууда. Айрым эксперттер Рафаэль Физиев Хабиб Нурмагомедовдун ордуна ээлеши толук мүмкүн экенин айтышууда. Автомектептерди кыскартуу сунушталууда. Жарандарды автомашина айдаган окуткан мектептердин санын кыскартып, мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү сунушталууда. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин жетекчиси Ялкун Даутов билдирди. Даутовдун ою боюнча жол кырсыктарынын көп катталышынын эң негизги себеби коррупция болууда. Себеби айдоочуларды даярдаган 235 мектептин 119-у лицензиялык талаптарга жооп бербейт. Жана жарандар айдоочулук күбөлүктү көбү нерсе сатып алышат. Даутов жол кырсыктарынын 50-70% айдоочулук күбөлүктү алганына 1 жыл толо элек айдоочулардын катышуусунда болгонун эске алып, жеке мектептердин санын кыскартууну жана аларга мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүүнү сунуштады. Ал жарым жылдын ичинде 340 адам жол кырсыгынан көз жумганын кошумчалады.